Бүгүнкү күндө ажылыкка бара тургандардын саны жылдан жылга көбөйүп баратат да. 2019 жылдан быйылкы 2023 жылга чейин ушул кезекке тургандардын саны улам арып баратыптыр да. Анан өткөн жылы $4500 айланасында бир кишиге ушул акча каражаты талап кылынган экен да. Эми быйыл деле ушул болжол менен ушул каражаттан бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн деген ушу болжолдор айтылып атат. Анткени быйыл баарыбыз билгендей инфляция жана башка экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу болсо керек да. Жанагындай атайын конкурс өткөрүп, Кувейттик авиакомпания да тандалып алыныптыр. Ушул биздин аз жакка бара турган элибизди ташый турган. Эми мындай процесс биздин Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө, коңшу КМШда, Россия Федерациясында, Казакстанда да жүрүп атат да. Мисалы, Россияда дагы атайын компаниялар ушу Санкт-Петербургда, Москвадан, Казандан, Грозныйдан, Екатеринбург, Новосибирск, Уфадан атайын ушундай бир ажылык рейстерди, каттамдарды уюштуруп атышат. Аларды дагы болжол менен ушул эми жанагындай $3,5, $4,5 чейин жол киреси барып келишин кошкондо ушундай акча каражаты менен ажыга бара тургандарды топтоп атышат. Эми албетте бүгүнкү күндө бул ажылыктын өзүнүн бир жанагындай вазифаларынан башка өзүнүн дагы бир талаптары бар экен да. Ошону аткарыш керек экен. Акыл эстүү болуш керек экен, жашың жетиш керек экен, жаш курагың, түрмөгө отурбаган болушуң керек экен, бирөөдөн карыз алып барбашың керек экен, эч кандай карызың болбош керек экен, жана ушундай башка талаптар бар экен да. Мына ошону аткарган ошондой кишилер гана бүгүн барыш керек экен да. Эми ошол эрежелер сакталууга тийиш да, албетте. Карызга барганда дагы эске алынууга тийиш, анан ушул ажылыкка төгүлгөн акчаны дагы сүткорлук кылбауга тийиш да негизи. Эреже боюнча, бирок аны бизде көрүп атпайбыз кандай болуп атканын. Эми мына Бангладешти алалы, эң кедей мамлекеттердин бири Азиянын түштүгүндө. 145 миллион калкы бар. Бул Дакка борбору шаары менен Меккенин ортосунда аралыгы 7200 километр. Баасы эгерде 5 жылдыздуу мейманканада жата турган болуп 20 күндүк болсо $4700 да. Бул былтыркы баасын айтып атам. А эгерде мындай орто шартта болсо, самолет менен жанагындай бизнес класс эмес, биркине самолет менен учуп анан жанагындай 3-4 жылдыздуу мейманканада жата турган болсо $3900 айланасында да. Анан Судан, Африкадагы түндүк чыгышында өлкө. Бул Хартум борбору калаасынан Меккеге чейин 3400 километр. Баасы $2500 да. Былтыркы баасын айтып атам. Мьянма, бул Азиядагы эң кедей мамлекеттердин бири. Бул жанагы борбору шаарынан Нейпидан Меккеге чейин 8500 километр. Баасы $4000-5000. Ал жанагы жаткан мейманканасына жараша. Тамак ашын кошкондо. Барын кошкондо. Анан Египетти алалы эми ошол жакын өлкөсү. 3200 километр, $2200 чейин болот. Эми ал жанагы жашаган шартына жараша 5 жылдыздуу болсо, жанагындай все включено кошкондо абдан комфорттуу шартта болсо. Мисалы, эки мусулман өлкөсүн алалы, бул Азиядагы түштүк чыгыс, Индонезия менен Малайзия. Бул экөөндө тең окшош, ошол аралыктары да окшош. Малайзия менен Куала-Лумпур менен Жакартанын аралыгы дээрлиги окшош да. Баасы $2600. Но эгерде өзгөчө шартта, өзгөчө комфорттуу болсо, албетте ошол ажылыкка баруучунун каалоосунун эркине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша жанагындай $10,000 чейин чыгарса болот. Ал убактысы да көп, жашаган жайы да жакшы, абдан мыкты турист катары да болуп эсептелинет да. Мына ушундай шарттарда Малини алсак, мисалы 8200 километр аралыгы. Бирок баасы Борбордук Азияныкындай болуп атат да, биздин былтыркы баадай болуп атат да. Анан бул казакстандыктар болсо, эгерде келинчегин ала турган болсо, никеси сөзсүз кыйылган болуш керек. Экөө тең ислам динине өткөн мусулман болуш керек экен да. Кээ бир жерлерде, кээ бир өлкөлөрдө арзан болгон учурлар бар экен да. Биздин ушул Орто Азияда туристтик операторлор менен баргандар 25-30% чейин ушул Сауд Арабиясына баргандар, ошо Меккеге чейин баргандардыкы абдан ушу арзан болот экен. Ажылык бул өзү мусулманчылыктын эң ыйык барыштарынын бири, бирок ошол учурда дүйнөдө эң өнүккөн бизнес.
абдан көп акча айланат. Абдан көп акча айланат. Анткени жанагынча отель, жанагынча коштоочу, жанагынча жалдоочу, жанагынча логистикалык компаниялар, жанагынча тейлөөчү кызматтагылар. Ошо мисалы Малайзия экономикалык жактан өнүккөн өлкө. 31 миллион калкы. Жылыга орто эсеп менен 30 миң киши барат. Калкынын саны 31 миллион 2020. Судан, Африканын түндүк чыгышында калкынын саны 38 миллион. Бул сыйынып баргандардын, ажылыкка баргандардын саны Малайзиядан көп да. 39 миллион жылыга ошондой барышат да. Кедей мамлекеттерден ажылыкка сапар көбүрөөк барат да. Үчүнчүдөн, жана калькуляция көп мамлекеттерде ошол жеке менчик компаниялардын бизнеси да, ташып алып барат, жеткизет, коопсуздугун сактайт, жана башка жана башка. Мында аутсорсингге берилген да. Аз гана өлкөлөрдө бул мамлекеттик же болбосо жанагындай диний уюмдардын көзөмөлүндөгү ошолордун ээлигиндеги маселе да.